негизи эле финансылык план түзөм, жашоомду бир нукка салам деген адамдын сөзсүз түрдө бюджети болгон абдан маанилүү. Бул нерсе өзгөчө жаш үй бүлөлөргө аябай абадай суудай керек нерсе. Азыр үй бүлөдөгү тең сак мамиле кура албай, түгөлөрдүн ортосунда конфликттердин жаралып атканына дагы ушул акчасын жакшылап контролдой албай, жашоосуна ары тартса ары, бери тартса бери жетпей, бир жетишсиздиктен же болбосо туура эмес короп аткандыктан дагы беймаза болуп көп түгөлөр да урушуп талашып атышат. Түгөлөрдүн эле ушул жөнөкөй эле бир көйгөйү үй бүлөлөр арасында чоң чыр чатакка дагы айланып, тууган туушкандардын баары аралашып, булар эмне үй албайт дагы деле деген сыяктуу бир татаал маселелерге айланып кетет да. Ошол үчүн ар бир адамдын студент кезинен баштап эң жакшысы балдарыңарга кичинекей кезинен, мектепте окуган кезинен эле үйрөтүп койсоңор, бюджет жасаганды, бир жумада канча акча коротом, бир айда канча акча коротом, кайсы бөлүгүн сактап калам, чогултуп калсам болот, бир нерсе сатып алсам болот деп